Assalamualaikum. 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 Билим эмнеге чыккан эле бизде? Достор чакырганын себеби канчадан бери жолугуп элекпиз. Рамазан айы келе атат. Рамазан айында Кудай буйрса бардыгыбыз кадыр түнгүнү дуа кылып, элге жерге иманыбызга дуа кылып, бардыгыбыз бейиште болоюк деген ниетте бардыңарга умрага жолдомо бергени чакырдым туугандар. Мен бара албайм. Байке менен билесиңер, көп жылдан бери соттошуп жүрөм жер боюнча. Дагы деле бүтпөй атабыз. Өзүңөр эле барып келем, бүтсө бармак. Ошондой болду. Апа, чалбаңызчы, мен айтпадым, чалбаңыз, мен балдар менен турам деп. Чала бересизби ташат. Барам анан, ток ова курсагым, ова. Давай. Билим. Эгерде могул бара турган болсо, анда мен барбайм. Могул менен эч жака барбайм. Досторум, өзү негизи жакшы ниетте чогулдук элек, жакшы ниетте угайык. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистин маанисин айткан. Кадыр түнүнү бардыгынын күнөөсү кечирилет, бир гана 4 адамдын күнөөсү кечирилбейт деген. Ата-энесине актык кылган адам, бирин кечирбеген адам, тууганчылык менен мамилени үзгөн адам, 4-үнчүсү арак ичкен адам. Досум, сен пайгамбарыбыз айтты, бейишенен таманда деди. Мындай мамилең менен сен эч качан бейишке кирбейсиң. Кабаны 7 жол эмес, 70 жол айлансаң да сен Алла кечирбейт. Досум, 10 жылдан ашык болду бири-бириңди коркуп жүргөнүң. Дагы деле кечирбейсиң тууган. Бири-бириңди кечирип койгула да Алла үчүн. Сен канча жылдан бери досум, жолуккандан бери айтасың, тууганым менен соттошуп жүрөм. Пайгамбарыбыз айтты, өмүрүңөр узак болгонун кааласаңар, тууганыңар менен жакшы мамиле боло деп. Сен бир байкеңди кечирип койчу бир Алла үчүн. Азыр барганыбыз менен биздин кадыртүүбүздүн, тосконубуздун айырмасы кайсы? Эгер бардыгыбыз төртөөбүздүн күнөөлөрүбүз кечирилбесе. Досум, сен канчадан бери ичкиликти токтотом деп токтотпой жүрөсүң. Арак бул күнөөлөрдүн энеси дейт. Ичип жүрө турган болсоң, точно бир күнү бир нерсенин үстүнөн чыгасың. Качан токтотосуң досум? Не, пайгамбарыбыз ушул нерсеге бизди үйрөттү эле достор. Ушундай кылгыла деп айтты эле бизге. Туура айтасың досум. Пайгамбарыбыз айтты, кимдин жүрөгүндө кыпындайда текейлик болсо ал бейиштин жытын жыттабайт деди. Чындап, көп жылдан бери мен сага кек сактап жүрөм. Кечирип койчу досум, менден кетти. Достор, өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын, толук мусулман болуп өткөзүң дейт. Досум могу 10 000 евролук саатты менден белек кылып алып койчу досум. Байке менен кечирип коюңузчу. Болбогон арыз кылган дүнөө үчүн көңүлүңүздү ортуп жүрдүм байке. Кечирип коюңуздар иншалла. Кечирбеген дагы. Сен менин жалгыз бир тууганымсың да. Кантип кечирбейм? Жерден да үйдүн да документ. Сен биздин кичүүбүз. Апа. Кечирип коюңузчу апа. Жана катуу бакыра алдым апа. Geçirdim. Tamam geçirdim. Assalamualaikum. Кандай жигиттер, Дубайга, assalamualaikum. Кудайым буйрса Дубайда чогуу жараткенбиз да. Жок, биз Дубайга эмес. Бизди Аллах таалам чакырып, Алланын үйүнө барып атабыз. Умра сапарына Кудай буйрса, Орозодо. Умрага? Пайгамбарыбыз менен ажылык кылганы кетип атабыз. Пайгамбарыбыз менен? Жигиттер, когулачы чүтүп, яңы окушпай калды го. Пайгамбарыбыз хадистин маанисин айтканда, ким Орозодо умра кыла турган болсо, мен менен ажылык кылганын соон алат деп. Ажылык кылганын соон алганы кетип атабыз. Досум, умрадан сен үчүн да дуа кылып коебуз. Аллах таалам сага да ошо бактылуу күндөрдү насип кылсын. Өзүң деле айтып жүрө бербей, жан дүйнөңдө айтып койсуң, жүрбөйсүң биз менен чогуу. Жо, жигиттер, нам с вами не по пути, как давайте, аман эсен жолугуп алыңыздар, Жакшы эле, жарыбыз дейт, сен үчүн да дуа кылабыз. Конечно, давай. Жан дүйнөңдү байытчы. Алло, досум, мени Дубайдан күтпөй эле болуңла. Мен Аллах тааламдын үйүнө барып келейинчи. Жан дүйнөмдү сергитип. Акча, дүйнө деп чарчадым досум. Все, ассаламу алейкум.
жигиттер! Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: ким Рамазан айында умра амалын атқарса, анда ал меніменен бірге ажылық қылғандай болады. Айылдың балдары келіп тұр. Мен жоқ тұрмын. Ассалаумағалейкум әке. Уалейкум ассалам. Чай, кофе, бешбармақ. Ештеңе ішпейсіңдер ме? Анда отырғыла. Отырдық әке. Сіз деген жаңағы жорық кеңеске өтердің астында толтырып уағда бермедіңіз бе? Ошоны бирөөсүн аткарган жоксуз. Ошол боюнча маселенин кабыргасынан коелу деп келип отурабыз сизге. Асқат байке, жорық кеңеске кеткениңизге 1 жыл болды. 1 жылдан бері айылға 1 жол басып барып қойған жоқсыз. Ешегіңіз судан өткөндөн кейін 1 жол айылды келіп акыбалын сурап қойған жоқсыз. Жорық кеңеске барардын алдында, элдин добушун алардын алдында айткан элеңиз, мен силерге көпүрө салып берем деп. Мынакей жас келип суу каптап, биздин айылдагылар аркы бетке өтө албай атат. Сиз бизди алдасаңыз дагы Кудайды эч качан алдай албайсыз. Замандын жүгүн көтөрөт деп биз сизди шайладык элек. Сиз замандын жүгүн көтөрбөй, жамандардын жүгүн көтөрүп жүрөсүз. Асқат байке, ошол айылдын суусун ичип, ошол айылдын нанын жеп чоңойбодуңуз беле сиздер? Ошол айылга жакшылык кыла албагандан элге кантип жакшылык кыласыз байке? Түшүндүм мен силер жигиттер. Мен дагы айылымды чын эле сагындым. Көптөн бери бар элек. Сөзсүз жардам берем мен. Мына чын. Өзүм эле эмес, жогорку кеңештин депутаттардын баарын алып бар. Планга киргизип койчу. Карачы, жүрөгүндө бар да. Сезимдери козголду, көрдүңбү? Биз сизге ишенебиз. Келиңиз. Күтөбүз, үмүт бар сизден. Айылга салам айтып койгула жигиттер. Мен баарын түшүндүм. Балдар, тура жагын айтты. Буларга канча акча которобуз, шеф? Не котормок элең, окшоштубу? Вообще экинчи киргизмечи мындайларды. Нормально ойлоп атканда. Биздин айылыкты сен киргизе бересиң. Бар, эшикке кетип чакчы. Шеф. Олдоксон болчу. Мунун охранасын не алса, ошонун баарын кайталамак кылып болуп берип атасыз. Давай. Канча бересиз? 1 saat берем. 1 saattын ичинде канча алып чыгып кете алсаңар, ошончо алып чыгып кеткиле. 1 сутканын ичинде канча акча алып чыгып кетесиз? Ошону багырсыз. То есть акча. Акча. Болуп турат. Рахмат. Мен сага айттым эле, элиңиз костюмда прокатка костюм алабыз да, любой бизнесмен жетирип коебуз деп турабы? Ой. Ой, аферистер, аферистер. Өзүңөр аферистер болсуңар. Бирок бизнесмен экенин ойлоп кеттиңер, ишендиңер, Силер деле ишендиңер. Базар жабык, базар. Чоңуз продлевать этип коңуз, кайра бересиз. Башка бизнесмендер бар, жетирип келели. Биз барган жерге барбагалычы, силер башка жака барган макулбу? Хорошо. Аферистер көп келет. Бишкек шаарынын тургундары Баткенге жардам боюнча Машалла. Биздин блогерлер красавчик де. Өздөрүнүн тапканы менен да бөлүшөт, кызмат да кылат, патриот. Мага жагат да ушулардын кылганына разы болом де. Мо азау, койче родной, болбойт бул эле, а так пожизничный булар мындай эмес да кой. Только так камерага ойнойт да. Доске, кыргыз эли вообще кызыктай элбиз де. Кылып атса мактанып отур дейбиз. Кылбаса жумут дейбиз. Вообще кызыктай элбиз да биз кыргыз эли. Койче мо алман чыксачы, кийиз какканда эле каңгы эле болмок мындай. Буларды келтирип коюш керек родной. Не кыласың келип? Жакшы эле кызмат кылышып атпайбы? Ассаламу алейкум. Калайсыз, аксызбы? Assalamu alaikum. Сөткө чөзөк кылсатпы? Ошо. Доска тартып койчу камера. Доска эми тарта кой, ана сөз. Абна тартпа доска бизде. Всё, рахмат, брат. Assalamu alaikum. Ошо, всё, всё. Доске, ушунда 200-лүктүн не кереги бар? Жаңы эле кагып коем деп атпадым беле? Досум, буларды бар го, досум. Лео аккаунт ачып тур эле, ошодон кагып коюп отур эле. Жүрчү, досум, бас кет. Бада кет.
Жакшы сөз айта албасаң, жаман сөз айтпа. Жакшылык кыла албасаң, жамандык кылба.